Өлкөдөгү соңку кабарлар топтому менен таныштырып, эфирде Алтын бешик жаңылыктары, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Чүй облусунун Кемин районундагы мобилдүү клиниканын ачылуу аземине катышты. Мамлекет башчысы жүк ташуучу унааларга орнотулуп, 8 бөлүктөн турган мобилдик клиниканы карап чыкты. Алар медицина кызматкерлеринин жашоо шартын жана иштөөсүн толук камсыздаганга ылайыкталып, жабдылган. Мобилдик клиниканын базасында компьютердик томограф, УЗИ аппараттары, маммограф, рентген аппараты өңдүү заманбап медициналык жабдуулары менен бөлүм бар. Клиника дарыгерлери Кемин районунан баштап, алдыдагы 5 жылда өлкөнүн бардык аймактарына барып, жергиликтүү тургундарды кароо, дартты аныктоо жана дарылоо боюнча кызматтарын акысыз көрсөтүшөт. Иш-чарада бир катар маселелер айтылып, мамлекет башчысы Кемин районунун тургундарынын пенсияларды жогорулатуу, азык-түлүктөрдүн сапатына тийиштүү көзөмөл орнотуу, салык органдарынын чакан ишкерликке басым жасоосу, спорттук комплексти куруу жана башка маселелерге байланыштуу суроолоруна жооп берди. Элдин ден соолугу чың болбосо, күчтүү мамлекет түзүү мүмкүн эмес. Эң биринчи байлык ден соолук деп айтылат адам баласында. Ошондуктан биринчи кезекте биз адамдардын, жарандарыбыздын ден соолуктарын карашыбыз керек. Андан кийин анан экономика, андан кийин анан күчтүү мамлекетти курабыз деп максат кылсак болот да. Ошондуктан мына ушуну жардам берип аткан биздин Ислам өнүктүрүү банкына, араб бир туугандарга терең ыраазычылыгымды билдиремин. Өзүмдүн атыман жана ушу сиздердин атыңыздардан, жалпы кыргыз элинин атынан. Анткени бул клиника 5 жыл бою Кыргызстанды кыдырып жүрөт эми. Мына бүгүн Кеминден баштап атабыз. Жакында биякты баарын бүткөндөн кийин, карап бүткөндөн кийин көлгө өтөт, анан нарынга өтөт, анан Талас, анан ушу түштүктү бардык жакты кыдырып келет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов 7 ноябрда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүндө Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетовду Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентимишев, белгилүү саясий ишмерлер аксакалдар Апаз Жумагулов, Медеткан Шеримкулов жана башкалар коштоп жүрүштү. Иш-чаранын катышуучулары 1916 жылдагы трагедиялуу окуялардын курмандыктарына арналган эстеликке, саясий репрессиянын курмандыктарына арналган эстеликке, ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Алардын элесине багышталып, Куран окулду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров Тажикстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Усманали Усмонзада менен Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик өз ара аракеттешүүсүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу жүрдү. Эки республиканын гидроэнергетикалык потенциалын өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө басым жасалды. Тараптар эки эл ортосундагы ишенимди чыңдоо жана жергиликтүү тургундар арасында чыңалууну алып келүүгө багытталган ар кандай аракеттерге тыюу салуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Сиздер өлкөдөгү маанилүү делген жаңылыктар топтому менен таныштыңыздар. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.